Кыргызстандык студенттерди чет өлкөгө бекер окууга жөнөтүү боюнча 8 мамлекет менен келишим бар. Белоруссия жылына 10, Венгрия 150, Казакстан 5, Кытай эл республикасы 70 орун бөлөт. Ал эми Латвия 10го чейин, Тажикстан 50гө чейин, Орусия 400 квота берип келет. Учурда дал ушул өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына кабыл алуу башталды. Билим берүү жана илим министрлиги буга чейин квоталар боюнча токтогой келген маселени жоюу үчүн атайын онлайн система ишке киргизилгенин кабарлады. Эми ар бир студент өзүнүн маалыматтарын жеке кабинетке эрте эле калтырса болот. Быйыл биз башка жылдарга салыштырмалуу атайын онлайн системаны иштеп чыктык. Анткени мисалы үчүн азыркы пандемия учурунда дагы көп киши чогула албайт, ошондуктан биз дагы балдарга кичине мындай шарттарды түзөлү деп онлайн системаны иштеп чыктык. Ошол онлайн системага балдар өзлөрүнүн кабинетин түзүп, бүт белгиленген жарыяда жана маалыматта берилген документтерди тиркешет. Бирок быйылкы жылы чет өлкө окуу жайларына кабыл алуу министрликтин тандоосу менен эмес, басымдуу бөлүгү ар бир элчилик аркылуу жүзөгө ашырылмакчы. Тагыраагы тийиштүү адистиктерге коюлган талаптарды сынакка катышкандар өз алдынча аткарышат. Анткени менен айрым өлкөлөр дагы деле болсо билим берүү министрлигинин сунушу менен кабыл алууда. Бул өңүттөн алганда көпчүлүк маалда кулактандыруу элге кеч жетип жатканын эксперттер айтып келишет. Ошол эле кезде кыргызстандык студенттердин даярдыгында дагы маселе бар. Жакында гана чет өлкөгө барып билим алууга каражаты жок мыкты окуган жаштарга демөөрчүлөрдү таап берүү ишин баштаган ЖИФ уюму учурда сынакка даяр студенттерди таппай бара. Мындан улам биринчи кезекте аларды Кыргызстанда даярдоону колго алуу муктаждыгы келип чыгууда дейт уюмдун негиздөөчүсү Хабиб Арзыгулов. Биринчи балдарды дароо эле тандап окууга жөнөтүү эмес, ага карата даярдык көрсөтүүнү улантышыбыз керек. Биринчи ошондон башташыбыз керек. Дароо эле баланы балким таба албайбыз, өзүбүзгө баягы күткөн бир жыйынтык болбошу мүмкүн балдарда. Ошон үчүн алдын ала биз бул жыл даярдык көрөлү. Алдын ала мисалы кышын болобу, жайын болобу, биз бир сыйра барып түшүндүрүү иштерин түшүндүрсөк, балдар өзүнүн шыгына жөндөмүнө жараса кесип тандап, мындай баягы англичандар айткандай шорткат деп коет го, баягындай кыска жол менен ийгиликке жетүү жолуну батыраак өздөштүрмөк. Арзыгуловдун айтымында балдарды ар бир багыт боюнча максаттуу окутуу натыйжалуу болот. Ал эми билим берүү министрлиги мамлекеттер аралык келишим аркылуу окуусун аяктаган студенттерди мамлекетке кайтып келип иштөөгө милдеттендирүүдө. Буга чейин сырттан диплом алгандар тууралуу маалыматтар жок болуп келсе, эми эсепке алына баштайт. Дагы белгилеп кетчү нерсе, министрлик өткөргөн жана сынактардын жыйынтыгында биз жарандар менен 3 тараптуу келишимди түзөбүз. Анткени быйылдан баштап бүтүн ушул квоталар менен кеткен жарандарыбыз программасын аяктагандан кийин сөзсүз түрдө Кыргызстанга кайтып, ошол адистиги менен 2 жылдан кем эмес иштеген деген өзүнө бир эмени алышат. Обязательствону алышат. Болбосо Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери сырттан окуган жарандар тууралуу маалымат дээрлик жокко эсе. Билим берүү министрлиги гранттык негизде 4000ден ашык студент чет жактан окуп келгенин гана айтууда. Ал эми алардын канчасы өлкөгө кайтып келгени белгисиз. Чолпон Бешилен кызы, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.